Assalomu alaykum. Yerdingiz? Qandaysiniz? Yaxshimi? Kelibsiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Uyda tinchmi? Rahmat. Bizni Jalolobod oblastiga kelishingiz bilan Rahmat. biz xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Өзбекстан Республикасынан Жалалабадқа делегация келди. Курамы 50 кишиден турган делегацияны Наманган облусунун акими Шавкатжан Абдуразаков жетектеген. Алардын Окен районундагы маданият өткөрмө бекетинен министрлер кабинетинин Жалалабадтагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов баштаган жетекчилер тосуп алды. Bizde kuvançlı gün sebebi buna bordoş bir tuğan elimiz Özbekistan'ın Namangan oblastının çoğun 50 adamdan turgan delegatsiya başında gubernatörü Şavkatjan Şakirjanoviç başlagan bir top çoğun delegatsiya gelip oturat bizden Jalolobod oblastına. Алар министрлер кабинетинин Жалалабадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев менен жолугушту. Тар жана кең чөйрөдө өткөн жыйындын алкагында эки өлкөнүн мамилесинин ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган маселелер талкууланды. Буга чейин жолугушуу 2 ай мурда 30-31 март күндөрү Наманган областында жогорку деңгээлде өткөрүлүп, бир катар келишимдерге кол коюуга жетишилген. Түзүлгөн тыгыз жана ишенимдүү бардык байланыштар стратегиялык мүнөзгө ээ. Алдыдагы биздин милдет мына ушул тармактардын биргелешкен долбоорлордун ыраттуу өнүгүүсүн ишке ашыруу. Бардык аракеттерибиз кыргыз-өзбек элдеринин ортосундагы мамилелердин чыңдалышына жол ачаарына ишенебиз. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жүрүшүндө чек ара өткөрмө бекеттеринин ишке кирүүсү, текстиль тармагы, соода сатык жана жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүү маселеси ортого коюлду. Силерге мehmonga kelib, mana shu Силерге конок болуп келип, Жалалобод облусунун мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, бул жакта кандай иштерди бирге аткарууга болорун, эки тараптуу достукту кантип бекемдесе болот деген максатта келип калдык. Максатта ташриф буйрдук. Ал эми мындай кызматташтыктын негизинде Наманган облусу менен чек ара бекеттеринин ачылуусу күтүлөт. Азырынча кошуна өлкөнүн эки чек ара өткөрмө бекети ишке кирүүгө даяр. Чек ара бекеттеринин ачылуусу өз ара байланышты чыңдап, экспорт жана импорт ар тараптуу биргеликте өнүгүүгө өөлгө түзөрү күтүлүүдө. Албетте, Наманган облусу чек араларды ачууну көздөйт. Биз азыр чек араларды ачууга даярбыз. Биринчиден транспорт, логистика, документ иштерине жеңилдиктер жаратылат. Yönelişlerde yenilikler yaratıldı. Белгилей кетсек, Өзбекстандан делегаттар 2 күндүк иш сапардын алкагында Жалалабадка келишкен. Алар биринчи күндө Жалалабад жана Сузак районундагы бир топ ишканалар менен таанышты. Ал эми эртең делегаттар Наманган Жалалабад кызматташтыгы бизнес форумуна катышмакчы. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.